Рамазан айы бул билесиңер, Рамазан айындагы орозо исламдагы 5 фарздын бири. Муну баарыбыз билебиз, мусулмандын баары билет. Аллах субханала таала канча ибадат бизге фарз кылган болсо, бүт баардыгы биздин өзүбүздүн пайдабыз үчүн. Алла таалага кыпын чалыганын пайдасы жок. Алла таала ганиюн хамид. Ага эч бир нерсе муктаж эмес. Биздин ибадатка, биздин даңкка, мактоого, башка эчтеке муктаж эмес. Бизге берген ибадаттын бүт баардык түрү бул биз өзүбүздүн гана пайдабыз. Өзүбүздүн гана жаныбызга, өзүбүздүн пайдабызга гана Аллах субханала таала фарз кылган. Мисалы 5 вакыт намаз. Бунун Аллага эч бир пайдасы жок. Буну биз муктажбыз. 5 вакыт намаз аркылуу Аллах субханала таала өзүгө жакындатат, күнөөбүздү кечирет, башка толтура фазилеттери бар. Ошондой эле дагы бир чоң ибадат, мына ошонун астында турабыз, бул Рамазан айындагы орозо. Рамазан айы. Рамазан айы бул баягы айлардын эң султаны болгон, эң ыйык, эң берекелүү ай. Рамазан айын Аллах субханала таала Кур'ан-ы Каримде тариф кылганда шахр Рамазан аллази унзила фихил Кур'ан деген. Ар дайым Рамазан дегенде шахр деген сөз чогуу келет. Шахр Рамазан аллази унзила фихил Кур'ан худан линнас ва баййинатин минал худа вал фуркан. Шахр Рамазан аллази унзила фихил Кур'ан худан линнас. Бул Кур'анды айтат, бул адамдар үчүн хидаят. Адамдарга хидаят берилген китеп, ушул айтат түшкөн. Ошонун үчүн ва баййинатин минал худа, хидаяттын бүт бардыгын Аллах субханала таала Кур'анда баяндаган. Ушул кереметтүү Кур'андагын ушул айда түшкөн. 12 айдын ичинден Аллах таала Рамазанды тандап алган. Демек бул ай бекеринен берилген эмес, бул өзгөчө ай. Ошон үчүн бул айды Аллахтын айы деп айтылат. Шахруллах, Аллахтын айы. Эмне үчүн? Себеби ушул айда биз өзүбүздү тарбиялап, өзүбүздү оңдоп, түзөтүп Аллага жакындайбыз. Ошон үчүн Аллах субханала таала бул айды бизге берген. Ушул айга алхамдулилла, Алла таалам товфик берсе бир жумадан кетип барабыз. Алла таалам көптөгөн орозолорго тутуштуу кармашылык Алла насип кылсын.